Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият жүзү программабыздан дагы бир жаламандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев болмокчу. Саламатсызбы агай? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Репетициядан келатам деп айттыңыз. Театрда эмне жаңылыктар болуп жатат азыр? Азыр жарым жылдан ашып калды, театр ремонтто. Капиталдуу ремонтко жабылган, бирок биз ага карап иштеп атабыз. Быйыл Кыргыз Республикасынын эң оор жылда башкарган 45-жылдан 61-жылга чейин согуштан кийинки абдан оор маалылы да ачкачылык, курсак тойбойт, экономика начар, ошол маалда иштеген 100 жылда бир жарала турган инсан Исхак Разак деген болгон. Ошо кишинин быйыл 110 жылдыгы. Ошо 110 жылдарына азыр Исхак Разак деген пьесаны даярдап атабыз. Муну Султан Раев жазган. Оштон 2000 жылы Исхак Разак 90 жылдыгын ойнодук эле. Анда бөлөкчөрөөк болчу. Азыр бизде бир жаш режиссер келди. Атайын Санкт-Петербургдан бүткөн. Абдан мыкты жаш режиссер, 24-25 эле бала. Ошол бала баягы биринчи чоң чыгармасына иштеп атат. Анан бир гана жекеле кимдин чыгармасына карабай, Султан Раевдин. Сооронбай Жусуповдун мыкты поэма жазган экен, Исхак Разаков деген. Андан кошуп атат. Ошо Мырзаевдин дагы Исхак Разаков деген тарыхый роман жазган экен. Сиз кимдин ролун аткарып? Мен Исхак Разактын ролун ойноп атам. 90 жылдыгында Исхак Разактын ролун ойногом, азыр да ошону кайра ойноп атам. Чыгармачыл адам болгондон кийин үйдө ушу жатып калуунун өзү деле бир чыгармачыл адамдарга терс таасирин тийгизет го деп ойлойм да. Сиздерге театрда ремонт болуп жатат, мындай сагынган, куса болгон күндөрүңүз болдубу? Эми ал болбой койбойт да. Камалып жатканда жөн жатпайсың да. Мисалы мен ошол кайра ошо жатканда тиги Мырзаевдин Исхак Разактын романын толук окуп чыктым. Сооронбай Жусуповдун ыр менен жазылган поэмасын Исхак Разактын поэмасын окуп чыктым. Андан сырткары да көп чыгармаларды окуп, китеп окуп, эс алгандай эле болдук. Бекер жатпай, мен интернет аркылуу Абды Сатаровдун ырларын окудум. Кожогелди Колтугинин ырларын окудум. Омар Хаям ырларын окуп, баягы чыгарып аттым да. Болбогон бул дүйнөгө эч ким опо. Өмүрлөр келет кетет турмуш ошо. Мейли жаш, мейли кара акыр бир күн түбөлүк. Жамынабыз кара чопо. Көрө кат деп жантынымдан безебиз. Мына ошентип не муратка жетебиз? Биздин тагдыр сагамага баш ийбейт, сен да, мен да бул дүйнөдөн төбүз. Мен жөн жаткан жокмун да, өзү антпесе совсем баягы эмеден чыгып кетесиң да, формадан чыгып кетесиң, акчасы. Мен ушуну айтайын дегем да, сөзүңүз каралчы, ошо чыгармачыл адамдар өзүн таштап койбойбу ошо? Эми ал адамдын өзүнө таандык нерсе да, эгерде өзү бекер жатып калбай, изденип, да бирдеме иштеп турса эле, ал чыга берет. А эгерде мен ишти жок деп эле жатып алып, кечки уктап, деградация боло баштайсың да. Деградация, актерлордун деградациясы ошондон да, өзүнө өзү карабаган, өзүнө максат койбогону. Себеби деген актер иш жок калганда өзүнө бирдемени таап, бирдеме менен иштеп туруш керек да. Антпесе болбойт да. Бизде эмне үчүн жана биз пенсияга чыкса да иштей беребиз. Бизде ушундай да биз. Мына азыр мен 73-түн тамагын ичип атам, мен дагы иштеп атам. Себеби дегенде биз дайыма ушу сахна бул эме да ачык айтканда бул жакшы оору да. Биз ооруп калганбыз ушу сахна менен. Кайсы жердин кулуну болосуз? Мен өзү Ысык көл областынын Жети Өгүз району Саруу айылындамын. Ошол жерде 65-жылы орто мектеп бүткөм. 2 жыл Кыргыз университетинде, анда мамлекеттик университет болчу, Фрунзе шаарында, ошондо экономфакта 2 жыл окуп, 2-чи курсун бүтүп, анан Москвага театральный институтка келип, ошону бүтүп келдим. Ошондон бери чыгармачылыкта. Актер болуп калышыңызга ким себепкер? Эми актер болуп калышыма себепкер деп мен агаларым бар эле, Алымбек Чымырбаев деген. 60-жылдар комуз чертип, радиодон угуп, ой, Алымбек комузчу болуптур дегенде, анан ошо атам-анама комуз чаптырып келип атпайбы? Сен да комузчу болосуң деп. Эми ошол түрткү берген койдум. Анан кийин мен комузду үйрөнө албай койдум. Анан ошол күрөңкейип көтөм деп келдим. Музыкант боло албайсың, ырчы да боло албайсың, сен слухуң жок деп. Ошо үйүңүз бар. Үйүм бар. Ата-энеңиз, бир туугандарыңызга кайрылсаңыз. Ошо атам өзү чоң кызматкер болуп жүргөн, могу эме жагында. Соода жагында, Потребсоюз тармагында иштечи, анан кийин баягы бир ар кандай иштермен иштебей калган. Апам болсо
өзү адвокат болчу. Анан папам иштен кеткенден кийин мамам да иштен кетип, анан ушу айылга келип, Саруда ушу 57-жылдары келди го дейм, айылга келип, ошо үй салып, ошо атайын окуп келип, анан жана бак отургуч ушу менен иштеп жүрдү. Канча бир туугансыз? Анан канчанчысыз? 6 бир тууганмын, эң улуусу менмин. Менден кийин мен эле ушул артист болдум. Анан экиним болсо ошо токойчулар, өкөтөң мыкты токойчулар. Кичүү инем ошо тиги Дамир деген атамдын үйүн кармап отурат. Анан кичүү карындашыбыз бар. 78-жылы Москвага театральный институтка өткөн. Бана азыр ЧУЗда иштейт. Алтын Алышбаева деп. Кыялыңызда актер болом деп келдиңиз. Анан кандайча Москвага тандалып калдыңар? Жөн эле кетире бербесе керек анда. Баарын алып атыптыр. Алып бүткөндөн эң акыркысына келип ыргылжың болуп окуп атсам, таштасам, кантип таштайм. 2 жыл калган университет бүтөрүмөчү. Анда 4 жыл болчу экономика окуган. Кирсем эң акыркы тура экен, ошондо бир 35 бала мындай уй-муйуз болуп отургузган экен элдин баары. Ошондо ректор өзү Матвей Алексеевич Горбунов деген Московский театральный институттун ГИЧтин ректор өзү келип экен. Анан 2 мугалим менен bir sekreter ben 4'e gelip kabul aldı, Rıskolu oturdu, küyük vakıdı keyif ошол залкарлар ушулар отурганан. Эң аягында кирип калдым. Анан ошол молодой человек, я вас не видел деди. А где вы учитесь деди? В университете, в экономфакультете. А что вы умеете деди? Анан ырдап бердим. Что-нибудь прочтите деди. Маяковскийдин советский паспорт деген жакшы поэмасы бар. Ошону окуп бердим. Анан бийлеп бердим. Анан эле бир маалда киши айтты: молодой человек, если вы поступите, вы бросите университет деди. Мен да дедим да. Десем ошо менен анан баарыбызды айдап ийди, чыккыла деп эртең саат 11-де келип приказ чыгат. Эртең келсем 11-де приказ чыгып калыптыр. Мана ошондон Москвага театральный институтка. Каршы чыккан жокпу? Менин оюма койгонуна мен ушмалга чейин ыраазымын да. Себеби мен 2 жыл калганда бүтөрүмөчү. Ошо 2 жыл бүтсөм анан ал айтса болот: "Ай, сага эмне бар артист болуп? Андан көрө бүт, могу инилериң кичинекей. Мен болсо кара жумушта жүрөм. Сен жардам бер бизге десе, мен унчукпай эле калып калмакмын. Папам дагы бар Москвага оку. Мана биздин парткомдун баласы эле Москвада окуп атат. Тигинин баласы эле Москвада окуп атат. Сен да бар деп эле болбой эле анан. Урас мамам да өзүң бил макен деди. Ошо менен анан ошо кеттик да. Мен азыр өзүм дайым айтам, мен курсташтар менен сыймыктанам. Азыр бизде ушул маалдарда театрдын залкарлары болуп 13 артистибиз эл артисти. Көз өтүп кеткен мына Мухаммед Токтабаев залкар, Дүйшөн Байтөбетов, Медеген артист, Гүлсара Ажыбекова, Назира Мамбетова, Гүлайым Каниметова, Акылбек Абдыкалыков, Назар Кулова, Бообекова, Сыдыкбаева, баары Кудайга шүгүр, бирок баягы жаш кетип калган, ошо биздин жакшы мыкты курсташтарыбыз бар эле. Жаңы барганда ошо мен чет жактан келдиңиздер, Москвага барганда кандай бир кызыктуу окуялар, күндөргө учурадыңыздар? Эртең менен саат 8-де эме башталат. Сабак башталат. Шашпай келип, шашып шалкалап келебиз. Мен старостамын. Анан келет өздөрү мугалимдер келет. 2 саат сабак өтүш керек да. Кого нету дейт. Тиги келет десен, встать всем дейт. Тургузуп коет. Ну турабыз. Стойте, пока не придет последний кыргыз дейт. Анан ошом жалдырап турабыз. Улам кечип келе башат. Извините, пожалуйста, Леонид Георгиевич, Есмей сөз запоздал. Ошон кирет бир жарым саат, 1 саат турабыз. Акыркы студент киргенче. Ну теперь все пришли дейт. Марат дейт. Да десем, начали дейт анан репетицияда. Анан ошонду тарбиялап койгон. Биз анан чыккандан кийин төбө басты кылабыз да. Эрте келгенде сен эмне болуп жүрөсүң кечип? Сен үчүн мына жарым саат туруп турдук биз. Деп анан анда бизде ошонтип эле жөнөкөй эле бир эме менен эле бизди тарбиялап койгон. Ошон сабак репетицияга кечикче эмеспиз, сабакка кечикче эмеспиз. Кандай элеңиз мүнөзүңүз? Тың же аябай? Мүнөзүм абдан чапчаң болчу. Чапчаң, анан жиним тез келчи, анан мен кличкам псих болчу. Менин курсташтарым Алышбаев псих, Марат псих деп койчу. Анан мен да жиним тез келип, анан тез жазылып кетем, унутуп да калам. Ал эмес деги мына директор болуп жүргөндө дагы зам директорлорум элерим Марат Сөнүч кыйкыле жана кыйкыра берет. Биринчи коркушат да, баягы кыйкырып өкүрүп, сен эмне муну иштебей атасың, жазабай атасың, канча сага кайталайм, ушум жүрө бересиң деп баягы кыйкырганан чыгып кетет, чык деп айдап чыгам. Анан да бир 10 мүнөттөн кайра келсе унутуп калам да. Анан айтат экен:
алышпайм, жана кыйкыра берет ал. Кир сактабайм, кекчил эмесмин, ушундай да. Бул кимдин мүнөзүнөн келди дейсиз? Бул атамдан болсо керек, атамдан, анан апамдан да болсо керек. Көп актерлор айтуусуна караганда, биз ошол жактан дипломдук ишим ушу болчу, анан келип бул жака ошону койдум деген, бул ролду аткардым деген сөздөрүн угуп каласыз да. Сиз алгачкы жараткан ролуңуз? Бул биздин министрибиз Конучалова Ошко театры керек деп планга салып, ошо театрдын фундаментин куйган 66-жылы. 67-жылы бизди жиберип атпайбы? Биз 72-жылы бүтүп келдик. Анан атайын айтканда, булар келет бир театр ачат. Мугалимдерге да задание койгон, бир 5-6 спектакль коюшуңар керек, ошо спектакль театрдын репертуары болуп калыш керек деген. Ошондо мисалы биз классикадан Горкийдин акыркыларын койдук, аны Раевский өзү койду, Нина Чифранова Мольердин дворяндык эңсеген көпөстү койду. Биздин шаардык жигит Леонид Георгиевич Топчий Симоновдун орус совет классикасынан, анан Карло Госто итальян пьеса Жашыл чымчык деп, аны кыргыз пьесасынан Мүрөктүн сулусу деп Адылбек Дыйканбаев аны да Раевский койду. 6 спектакль менен келгенбиз, келүүчүлөрдөн кыргыз драма театрында 6 күн диплом спектакль көрсөтүп, анан отпускага жиберди, июль ай, августтан барып, анан биз Ошто иштеп, ошол менен Ошто иштедик да. Ошко баарыңарды кетирди? Баарыбызды кетирди. Сиздер менен улуу кайсы актерлор, режиссерлор барды? Биз менен чогуу бүткөн мына Искендер Рыскулов барды. Себеби дегенде ал ошолдо биз менен катарлаш окуган, бирок режиссерский факультетте окуган. Анын жетекчиси Залкар советтик режиссуранын атасы деп койсок болот да. Завадский Юрий Владимирович деген болгон. Искендер Рыскулов ошону окуган. Анан баарыбызды чогалтып келтирген Искендер Рыскулов менен чогуу иштедик да. Эсте калган ролуңуз сиздин? Мен дайыма ушу жаштарга айтам, актерлерге айтам, Кудайдан тилесең, ушуну ойносом экен, тигинди ойносом деп Кудайдан тилейсиң, ичиңен кыялданып кала бериш да жок. Анан да Кудай бериш керек да ошол. Мисалы, Шекспирдин Ричард үчүн ойногум келчү. Ревизордон Хлестаковду ойногум келчү. Мына Софоклдун Падыша Эдип дегени бар, анысын ойногум келчү. Гамлетти ойлогондон коркчумун. Гамлетти ошол маалда бир 40-45ке жакындап калганда артисттер ойночу алмалда. Ушундай салт бар болчу дагы, абдан мындай интеллектуалдын деңгээли абдан бийик. Анан мындай экен да ошол кааласаң, ошол мен Искендер Рыскулов менен чогуу иштеп калдым. Искендер Рыскуловдун мен дайыма өзүм абдан бийик сезем, бийик көрөм ал кишини. Ошо менен анан биринчи койгону 30 жашымда 77-жылы текшерүүчүнү койду Гогольдун. Анда ревизорду ойнодум. 78-жылы Гамлетти койду. Анда Гамлетти ойнодум. 82-жылы Ричард үчтү койду. Ал Ричард үчтү ойнодум. Анан менин ошо эңсегеним ошо Ричард үч эле, бирок Ричард үч ошо менин мыкты ролдордун бири болуп эсептелет да. Себеби дегенде муну мен өзүм айтпасам дагы, бул гезиттерде ошол маалда Правдага, театр журналына, Театральная жизнь деген журналга, Центральный Москвадан, литературный газетага ошондо макалалар чыккан. Ош кыргыз драма театрында муну Шекспир Ричард үчүлү коюлуптур. Аны Рыскулов коюптур. Башкаларына Алышбаев мындай ойноптур, момундай болду. Ошондой болгон да ошо. Сиз ушу кайсы актер мындай насаатчы катары бир актерду бөлүп берчү эмес беле? Сиздики ким эле ошо? Жок, биз мындай болуп калды да, биз насаатчы кылып баягы жерде бул чоң театрга келсең, анан биз өзүбүзчө болуп калдык да. Биз өзүбүз куртубуз 23 киши келип өзүбүзчө театр болуп калды. Бирок мен мындай өзүмдү жакшы көргөн, Москвада окуп жүргөндө биз бир айда калп айтпасам жок дегенде 10-15 спектакль көрчүбүз. Каалаган театрга барып, анан ошол жерден көрүп, анан өзүң жакшы көргөн актерлорум бар да. Анан ошолордун ушундай актер болсо, ушунун деңгээлине жетсем деп өзүмдүн сүйгөн, жакшы көргөн артисттерим бар эле. Бул мисалы Михаил Ульянов. Мен ал спектакльдердин көбүн көрдүм. Баягы освобождениеде тиги Жуковду ойногон ушундай чоң актер, ошону абдан мен ошону мен да бир кудайымдай көрчүмүн да. Күмөр түтчүмүн. Анан ошондой эле Иннокентий Смоктуновский деген болгон. Бул да күчтүү актер. Андагы МХАТта иштечи. Аны ошолордун спектакльдерин үзбөй барып көрчүмүн. Ивановду тиги ким ойноп атканда, Ивановду, Чехни Ивановдун тиги Смоктуновский ойноп атканда, Кабала Свитош кимдин Мольер боюнча коюлган, анда дагы
ким ойнойт, Смоктуновский ойнойт, Ефремов ойнойт. Ошондой актерлорду көрүп мен мындай бир өзүмө ошондой актер болсом деп таасирленип анан интеллектуальный себеби дегенде интеллектуальный актер болуш үчүн көп окушуң керек. Анан көп барышың керек. Бир эледен бир театр эмес. Мына мисалы бир нерсе айтып келем, мына бизде Москвада ИЗО деп коет. Изобразительное искусство, сүрөт искусство. Ошо боюнча сабак бар атайын. Ошого бизди мен старостамын, алды балдардын баарын эшитип келесиң, анан Пушкин музейине ошондон сабак өтчүбүз. Пушкин музейине кирип, тиги биринчи этажга кирсең, эмеден башталат тиги. Мумиялардан бар, Египеттин мумия пирамидалары башталат. Анан аягына келгенде Франциянын тиги импрессионисттер Ренуар, Мане, Клод Мане, тиги Писсаро мана ушулар менен бүтөт да. Третьяковский галерея. Третьяковский галерея тиги иконалардан Рублевтон баштап азыркы Петров Воткинге чейин барын. Ошонун баарын өтчүбүз да. Анан мен баары староста болгондон кийин мен сабакты калтырганга акым жок да. Потому баарын отмечательствен ошон үчүн мен баарына барып жүрдүм да. Бул жагы. Музыкадан атайын сабак берчи. Композиторлордун өмүр баянын тигинде ага да алда сабак. Бизде сабак алганда каалагандар өзлөрүн жакшы болот. Ошон бар. Анан сырткары роль аласың. Мына Ричардты ойнойм десең, же Гамлет ойнойсуң десең, ушу Гамлеттин өмүр баянын билишиң керек. Менден мурун ким ойногон, кандай ойногон. Ошо Ричардтын кайсы сапатын алып чыккан. Же болсо Гамлеттин кайсы сапатын алып чыккан. Ошонун баарын мисалы тиги Англиядан бул актер ойноптур. Шон Гилгуд, же болсо бияктан ойногон Качалов Гамлетте кандай ойногон. Деп ошолордун баарын салыштырып. Сиз 17 жылдан бери ушу театрды жетектеп келесиз да, ылам бир театрды. Ошто, Көлдө, Чүйдө дегендей. Анан эми чыгармачыл адам ушу театрды директор болуунун өзү деле бир эрдик болуш керек деп ойлойм да. Анткени театрда ар кандай бир интригалар көп, ар бир адамды бир психолог да болуш керек, башкаруу бир оор болуш керек деп ойлойм да. Сиздин бир өзгөчө кандай ыкмаларды колдончуңуз? Эч эле мындай ыкманын кереги жок, таза иштешиң керек, ачык болушуң керек. Эчтеке жашырбашсың керек, интрига жасабашың керек. Эгерде директор өзү баш болуп театрда интриганы башласа, бүт коллектив интриган болот. Анан театр директор отуруп алып, тиги артист чакырып, анан дабирөөнү чакырып, тиги эмне деп атат? Мени кандай ишти деп айтып атат. Эмне жаңылык болуп атат? Артисттер жаман көндүрөт да. Эң эле нерсе, эң эле жакшы ачык, элге таза иштеш керек. Анын эч кандай секрети жок. План түзүп алышың керек. План түзүлөт. Анан чогулуштарда максаттарды коюш. Мына жарым жыл үчүн иштейбиз. Бир жылда момун иштейбиз. Меники ошондой эле. Бир жылга план түзөм, бир жылда жылдын башында, мына декабрдын аягында, январда баланча гастролго чыгабыз. Ошонан анан өзүм кандыр ошо менен иштеп турасың. Чүй театрында бул жарым коз расчёту театр эле да. Анда облус совет жөнүндө бир айлык эле берчи. Калган өзүбүз тапчыбыз. Анда кичине жеңилирээк болчу. Биз ошондон мен көнүп алгам да. Акча тапканды, элди бакканды, мисалы алмалда үйдө жок да. Сончу жыл абдан кыйын маал эмес. Анда мен ошон байкаган эле жокмун турмуштун кыйынчылыгын. Таалай Касым Алиповс айына барып, эл менен сүйлөшүп, могу силердин жигитиңер үй жок жүрөт. Жардам бергиле деп анан чоң эме өткөзүп, анан акчасын баарын чогултуп берип, мана келген түшкөн бар акча сеники, биз сен үчүн иштеп атабыз. Мурат Кыдыралиев деген үй алыштыбы анан өзүлөрү алышты, акчаны алыштан албады мен. Ишыл мен өзүмдөн Асыл Набиевага деген народный артистка, анын Сынташка бар, анын эмес. Ушундай кылып иштеп жүрдүк да, жакшы эле. Анан Көлдө болсо, Көлдө баары бутунап турган үйлөр бар, ал бөлөкчө. Ошонун баарын өткөзбөй эле өзүм үчүн иштей берсем болот эле да. Анан кээ бирлер айтат да, баягында бирөө да бир чоң мен жетекчилерим айтат, Марат байке, сиз ушу Көлдө үй салып койдуңуз беле дейт. Жок дедим, кайда үй салам дедим. Жок, ушунча жыл директор болуп иштеп жүрүп анан айлыгыңызга үй салып койгон жокпуз дейт. Мен ичимен айтайын дедим. Айткан жокмун, ичимде ойлоп атам, үй салыш үчүн сен уурдашың керек. Анан мага 2 комнат үй берген, Көлдө деле. Аны приватташтырып алсам деле болот болчу. Бирөө эмне кылам жаманатты болуп, Алышбаев келип 6 жыл 6 жарым иштеп, анан үйдү приватташтырып алып кетип калды. Турат ошол үй дагы азыр. Көлдө ошо артисттер жашап атышат. Ошондой анан бияктан деле үй салсаң болот эле, мында тынчыраак жашаш керек да. Анан бирдемени уурдап алып, бирдемени жеп алып, анан түнүн уктай албай, анан кеткенден кийин жаманатты болуп турсаң, эң жаман ошо да.
таза киши таза болгон жакшы да, аркасынан сөз калбаш керек. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, баягы чүй театры кичирээк болчу, план менен депчи, анан Кыргыз улуттук академия Токтобот Абдумомунов атындагы театр, чоң театрда, аякта чоң артисттер дегендей 200гө жакын бир 170, өзү 201 штаттын арасы. Сиздин учуруңузда кандай ийгиликтер болду деп эсептей аласыз? Сыймыктана аласыз ушу иштериңиз менен? Мен 2010-жылы келди, 2010-жылы 6-июлда келдим. Анан ушу ремонт токтоп турган экен. Октябрда берди акча, 8 миллион берди. 2010-жылы революциядан кийин. 1 жыл дегенде ошо ремонтту бүтүрдүм да. Анан 2011-жылы ачтык биз октябрдын 9-унда. 2-жылы ачылганда биз 142 спектакль көрсөттүрбүз. Тапкан акчабыз 3 миллионго жакын. 2013-жылы 172 спектакль көрсөттүрбүз. Тапкан акчаларыбыз аренда тиги бул билет саткандан 4 миллионго жакын эткенбиз. Аны мындай да 4 миллион тапсаң, мисалы, ошонун 30% спецсчетто айлыкка кетет да. Айлыкка. Ушул айлыктан анан биз жакшы иштеген артисттерге спектакль чыккан сайын премия берип турчубуз. Убагында сизде ушу Ысык көл, ушу Жантөшев атындагы театрды, драм театрды ушу мыкты көтөрдү деген сөздөр бар да. Барсам, чындыгында кичине иш жок жүрүшкөн экен. Биринчи бар эртесинде ар бир актерду чакырып, bir 40-ка жакын актер. Ар бир актер менен жаңгыз көзмө көз сүйлөштүм. Эмне жетпейт? Эмне болуп атасыңар? Кандай проблемалар болуп атат? Ар бири менен 40 менен тең сүйлөп чыктым. Сүйлөшкөндөн баары иш жок, жатабыз, ишибиз жок. Анан тиги жок, бу жок да. Анан уюштура баштадык. Октябрда бардым, декабрда 83-жылы ачылган, булар 20 жылдык болду. 2003 20 жыл болду. Анын эптеп өзү жак бияктан акча таап, анан өзүбүзчө артисттерге 20 жылдык өткөздүк. Вуздар менен, училищелер менен сүйлөшүп, директор менен сүйлөшүп барынан 50 сомдон студенттерге сатып бергилечи. Билет. Жыл бою кирип турат спектакльге. Анан где-то бир 2000ге жакын билет саттык. 2000би, 2,5 ушундай билет саттык. Алдың ошондо 100 000 жөнүнө келип түшүп калып атпайбы. Анан премьера болгон сайын эл толтура. Баягы эмеси менен шанс деп койчубуз. Ошо менен келет да көрө берет. Ошентип мен кеткенче ошондой болуп жүрдү. Ошондой болуп, себеби дегенде биз 10-15 күн аччыбыз, 10-15 күн ачканда эл толуп турчу. Ошол эмгегиңиз бааланып, анан Бишкекке келип калган турбайсызбы? Ой, жок, андай эмес. Мелбе эмгек бааланбайт да. Эмгек бааланса андай болбойт да. Мен өзү характеримде чапчаң 2009-жылы Ысык көл областынын 70 жылдыгы болуп калды. Ремонтко да акча беришкен. 70 000 беришкен. Ремонттоп жасап атсам, губернатор бар болчу. Менден кичүү да канча берди. 22 жаш кичүү гана. Сен сиревле кирди, сен муну карабайсың, тигини кылбайсың. Бу эмнеге өтөсү? Жаңы эле акча түштү. Мына иштетип атам, ошол менен сыйрып ремонт кылып атам. Жетиси болчу да. 18-нде даяр болуп, ошондо келип көрөсүз, сен деле тигиндей, мындай деп эле сен сиревле эмете баштады. Мен айттым, сиз эмне мени сөгүп атасыз? Эмне сен сирейсиз? Мен сенден канча жаш улумун? Ой, мени сыйлабай эле кой, өзүңдү да сыйлаба. Губернатор деген дөөлөттү сыйлабайсыңбы? Көз ошол иттеген бокчашып кеттик. Мен сени иштен алам, иштен ала албайсың сен. Министр койгон, министр гана ала алат мени. Ишим жаман болсо, иш жакшы деп. Анан ошентип атып, экөөбүз анан Султан министр болчу, ал келиптир. Ай, Марат, сен үчүн эмне болуп атасыз дегенде, ай, мени менен жаш баладай сүйлөшөт. Мен анам эмне? Ошентип анан кийин уламды жабышып туруп алды да. Коллега болот да. 2 жыл подряд 2007-2008 жылы Кыргызстанда мыкты театр болдук. Көл театр эң мыкты театр, барлык показательнен да. 3-үнчү жол берди дагы мыкты театр деп. Анан Султан айтат, Марат беке, бияка эле келе бербейсизби, начальник управление болуп дейт. Ой, эмне келем мен? Ишим мына өзүң берип атасың мыкты театр деп. 3 жыл подряд алып атабыз. Кыңгырлат, анан тиги Мукталы Бектеналиев деген стат секретарь Муке эмне болуп атат? Десем, ой, тиги жана губернатор жанын коюп айтат, бир эмени иштен ала албайсың, тигинде мен Максимге айтам деп коркутуп атат дейт. Анан ошентип эле айтпайсыңарбы? Анан жашырбай эле. Анан Султанга айттым, ой, ошентип эле айтпайсыңбы? Давай мен азыр жазып берем, котор мен деп. Анан которулуп ошентип келген бияка. Жок саякта эме болуп болчу. Ушундай болгон, ушундай окуялар болгон. Сизди театр актеру деп эле билбестен, ошондой эле куудулдардын бактысын ачкан деген. 90-жылы кышында, декабрь айында, мен ошондо зам министр Шаршенбаев болчу. Улам эле чакырат. Мен анда Академ театрда артистмин. Жакшы артистмин, ведущий актермин.
Марат могу Кыргыз Республикалык куудулар частный театр ачып бер, ошону ачып берчи деди. Ой, борбойм эмне көрөм мен. Мен театрда болсом ана жака директор болуп, бир жол чак, 2 жол, 3 жол чакырды. Тигинде мындайлардын. Барсам бир эле машинеси бар экен, артисттердин баары азыркы цирктин общежитиясында жашайт экен. Көркөм жетекчиси Жаныбек Алыкулов экен. Анан ошол чогултуп алган Жаныбек, Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаев, Рахман Разыков, Жамбул Камчиев, Абидин Темиров, Медер Кадыршаев. Аны жети мен ачтык. Анан эмне кылабыз эми? Кеткенден кийин шымаланып кириштип анан программасын даярдап Академ театрга 10 күн койдук. 10 күн белет жок. Эл кырылып немелерин талкылап кете жаздады, терезелерин бар. Анан чагылган менен күндүн күркүрөгөн коркунучунан аралаштырып туруп, татынакай чырайлуу бир аялды жасап туруп эркекке берген экен. Токмокко 3 күн койдук. Көлгө барып 6 күн койдук. Андан кийин Ошко барып 12 күн койдук. Аны айттым, бул акчанын баары 5 счетко түшөт. Айлыгыңар ушундан аласыңар. Аякта бүткөн эми силер мына машина астыңарда. Мына аппаратура. Сентябрга чейин иштей бергиле, өзүңөр үчүн иштей бергиле. Хозурашот театр. Өзүңөр канча табасыңар, эмне кыласыңар, өзүңөр билишип, келгенде айлыгыңар сакталып туруп, айлыгыңарды аласыңар деп ошентип иштеп. Ушундай мероприятие болуп калды. Шайлоо бир балекет болуп калды. Анан Түмөнбаев ушу эмеде болчу, облус советте болчу. Анан ак киши келип эле тиги Жаныбекти сурайт, Жаныбек бар артык куудулар бар, барса акча төлөйт. Анан бир күнү мен чакырыптыр. Апас Жумагулович. Апас Жумагулович кылып Марат куудулар театрын жакшы иштеп атат деген. Жакшы иштеп атат. Анан ушуну эме ачыш керек эле. Ушуну мындай кылбайлы, министр менен сүйлөшөйүн. Анан Назармат министр болчу. Министр менен сүйлөшөйүн. Муну эме кылалы. Куудулар театры Шаршен атындагы Чуйский областной куудулар театры кылалы деди. Апас Жумагулович дедим. Бул биринчиден Хозурашотун театр дедим. Экинчиден булардын максаты бөлөк дедим. Бул частный өзүнчө иштейт. Алар буга келгенде булар тарап кетиши мүмкүн. Мен кармай албай калышым мүмкүн. Деп ошол где-то октябрда мен ошону түшүндүрүп кетип калдым. Болбойт Апас Жумагулович деп. Анан кетип калсам бир күнү ноябрдын ушу 10-дорунда 11-леринде кайра чакырыптыр. Создать Чуйский областной театр куудулар имени Шаршена, Термечикова дептир. Анан назначить художественным руководителем, директором Марат Алышбаева деп, анан колума приказды карматып атпы. Балдарга айттым, анан Жамбул Камчиев менен Рахман Разак. Вай, Марат ака, болбойт, биздин максатыбыз мындай эмес. Деп алар сразу кетти. Ага чейин бирок айткансыз да аларга. Айткам, айтсам болбойбуз. Анан алар кетти, анан аягына чейин көпкө чейин менен 97 жылга чейин Абидин иштеди, жанында жүрдү. Медер Кадыршаев жанында жүрдү. 95-жылы Алыкулов кетти. Ушумалга чейин абдан өкүнөм да. Эми ал мен коммунист элем да, ал маалда эгерде жанагыда эме кулап калса, союз кулап калса, анда мен эч ким эмете албайт эле да тиги. Союз кулай элек маал. Мен коммунистмин, мен эч жака бара албайм, коммунисттер менен эметип аткан, ошондон театр анан тилер тарап кетти. Анан чүйлүктөр издей баштадым мен. Көлдөн алып келдим, Нарындан чакырдым, бияктан чогултуп анан чүй театр ачтым. Ошондой кылганбыз. Ушу белгилүү акын, төкмакын эми көз өтүп кетти, раматылык. Ушу Элмирбек Иманалиевди биринчи театрга алган деп айтылат да сизде. Биз иштеп атканда Элмирбектен мурун менин концертный группамда Каныкей менен Атай иштечи. Гүлнур Сатылганова менде болчу. Батма Качкынова деген болгон. Мана ушулардын баары биздин театрда. Медер Кадыршаев, Абидин Темиров, жанагы дагы Чүй театрында. Ошо эме көп балдар иштеп кетти. Анан 93-жылы Туганбаев дейб раматылык. Марат, могу жакшы бала, акын, өсө турган бала, филармонияда студияны бүтүп ошакка кирди эле. Филармония Батырбай атат деди. Канча деле ушу 16-да болсо керек. 16. Батырбай айткан кандай батыр, ким Батырбай айткан сураганда жок. Батырбай айтышат. Аны ушакка алып турбайсыңбы деди. Анан мага ырдап беришен төгөт экендигинде менен эл алды, анан бизди иштей берет деп. Айлыктар бир 2000 беле 1500 сом беле ушундай эле болчу. Сом болчу да, сом анда. 93-жылдар сом кайла. Анан ошо менен мен иштеп жүрдүм. Анан Айкөлдүн Нарсар ойлорун коюп калдык. Анда аны ким Искендер Сартбаев койду. Анда мен ойноду. Жакшы актер болчу бул. Кимди ойноду? Элмирбек. Айдарды ойноду. Жаш Айдарды ойноду. Андан кийин Байтык Баатырды койдук. Аны да Искендер Сартбаев койду. Анда Кытайдын бир элчисин ойноду. Ошондо 16, 17, 18 анан ошо биздин театрда жүрүп үйлөндү.
Үйлөнүп, ошо менин азыр жашаган үйүмдө өтүп кеткен келинчеги менен үйлөнгөн да. Анан биринчи кызы ошо менин временкамда жашашты. Ошо жактан төрөлгөн. Кимисinde, жана Айзурасы ошо жактан төрөлгөн. Ачык айтканда абдан таланттуу балдар эле Жаныбекти бааланбай кетти. Манас бааланбай кетти. Медер Кадыршаев эмне деген ырчы эле, эмне деген орусча ырса орусча ырдайт, кыргызча ырса кыргызча ырдайт. Эми талант болчу да, Кудай берген бир талант эле да. Мана ушулардын баары эчтеке албай кетти да. Азыр бир-эки ырдап коюп эле эл заслуженный эмгек артист болуп атпайбы? Алардын эмесине тең келбейт. Өзүңүздүн балдарыңызды эле көргөн турбайсызбы? Ушу биз жакшы болду. Манаска жаман ичим ачышты, Медерге жаман ичим ачышты. Чыныгы Кудай берген таланттар булар беззащитный болот да. Булар абдан ишенчээк болушат. Анан куулук шумдугу жок болот. Анан буларды оңой эле жолдон чыгарып койсо болот да. Анан ушу Жаныбек баягы мен тиги 2010-жылы эме келип, метсем ушу бир чыгармачылык концертин берип аттыр стадионго, эмегечи тиги Дворец спортага. Анан Марат аке мен концертиме келип кетти. Болду, мен начальник управления, жай эмнең бар, эчтекем жок. Анан министрге айтып бериңиз, тиги Жаныбекке маданияттын мыкты кызматкерин берели деп. Ошол жерден анан сүйлөп, анан маданияттын мыкты кызматкерин эптеп тапканбыз. Ажы болсо алмалда ошо эгерде ошол маалында бааланганда Жаныбек ушул сенин жашамак. Geçegene tigi gırda çok elin kaydan çıktın eşek mingen elüca. Убагында бааланганда Медер Кадыршаев андай тагдырга түшпөйт эле. Убагында бааланганда Манастагы антпең эмес. Азыр андай анын деңгээлинде бир дагы эчтеке жок да. Өзүңүз театрда негизги эмеңиз драма, драманы аткарасыз. Президент жана бомж деген ошо кино тасмасында сиз президенттин ролун аткардыңыз. Кандайча ушул ролго келип калдыңыз? Ким тандады? Бул ошо атайын бир кастинг болот эмеспи? Өмүрзак Төрөбеков келиптир. Ал дагы таластыкта. Биздин түбүбүз таласта, көлдүн Саруу айылы. Марат аке, онда бир пьеса жаздым эле, эметиги сценарий жаздым эле, президент ролун сизге атайын арнап жаздым деди. Берчи окуп көрөйүн дедим. Окуп көрсөм интересный экен да. 12-жылы элдин жүрөгүндөгү президент. Ушундай президент болсо ар бир кыргыз еңсейт да. Ошондой кылып, ушундай президент болсо кыргызда деп кыял менен жакшы тилек менен жазган экен да. Мен ойнойм, бирок режиссер ким дедим. Нурсоконова дейт. Ай, андай Нурсоконова мындай фильмди кантип эметет эми? Не себептен айтып айттыңыз сиз? Потому что ал чоң фильм да бул. Мен билем да спектакль кандай коюш керек. Ал мага үйрөтүш керек Нурсоконова. Мындай ойноңуз, тигиндей ойноңуз деп мисалы. Же болсо тиги актерлорго Сулайманов Аскат үйрөтүш керек мындай ойноңуз деп. Давай режиссерлор бош жүрөт дедим. Замир Эралиев бош жүрөт, Сүйүндүков бош жүрөт. Ошолордон бирөөнү көркөм жетекчи кылып ал. Ошол контроль этип турсун. Антпесе бул фильм начар чыгып калса, мен ойнойм дедим, ойной алам. Бүрмөлүү келиптир. Нуртай Боорбиев течип, анан тиги Ырысокенов Нуртай Боорбиев макул болду тигинде. Баянда болду анда. Ырысокенова тарынган жокпу? Эмнеге тармагыла? Тармаган. Ал Ырысокенова деген андай чоң фильмди тартыш үчүн аны үчүн мага үйрөтүш керек. Президент мындай ойноңуз, тигинде ойноп үйрөтүш керек да мага. 40 күндө бүтүрдүк го. Камераны койгонду, светти койгонду, эми тиги мастер да. Оператор өзү карап, өзү дагы тартып атты. Ким Нуртай Боорбиев. Анан эмеле рельстерди коюп алып, баягы тамак ичип отурган жерибиз бар го, семьям менен мен. Ошол жердин баарын татына калып, баарын ошол эме тартты да. Контроль этип. Эл деген калыс. Эл баарын түшүнөт, билет. Элиңиз оому. Эртең тигил жакка өтүп кетишет. Сизди сатып кетишет. Эрик. Балды жетишет. Президент сенсиңби же менминби? Эми Ырыстын дагы эмгеги бар. Эмгеги бар. Анын жок дебеш керек, ал да чуркап жүрдү, иштеди. А бирок бул момундай чоң фильмде профессионалдар иштеш керек да. Мен дайыма айтам, профессионалдар иштеш керек. Ошон үчүн мен кээ бирлер айтат, мен профессионалдар менен иштей алам. А мындайраак жанагындай кирди чыкты фильмдер болуп атпайбы? Аларга барбайм да мен. Анан кинону айтыңыз агай, ошондон кайрыла алгандай. Ошол менен кино чыкты, абдан чыкты. Кандай кабыл алды сизди ошондон кийин? Эмне деген сөздөрдү угуп баштадыңыз? Кино абдан жакшы чыкты. Бир 5 ай аншлаг болду да.
кинотеатрларда канча кинотеатр жүрүп атты. Андан сырткары эле жүрүп атты. Ушундай жакшы болду. Баягы анан кийинки экинчисин тарта баштайбыз деди. Анан экинчиси тартканда айттым, ай. Ушу биринчисинен начар болуп калса эмне болосуңар? Анан экинчисинде жакшы тартты. Анан кийин уже кете баштады да. Ушундай да. Агай, анан ушу сиз жөнөкөй роль эмес, эми президенттин ролун аткарбадыңызбы? Эми анын үстүндө дагы Кыргызстан ошол учурда да ылам төңкөрүш болупчу. Сизге президенттер кайрылган күндөр болгон жокпу? Президент ролун ойношуң керек, ойнош үчүн сенде интеллект болуш керек. Бийик интеллект болуш керек. Бул бир. Экинчиден мен муну жакшы ойноп калган себебим Сөөмөн Исқақ ролун ойногом. Ошо 2000-жылы. Ал кишинин өмүр баянын, кылган ишин, жүрүм турумун баарын роль ойногондо мен бүт баарын эметип чыгам да, изилдеп чыгам да. Ошондо бул кайсы президенттин образы болду? Бул Кыргыздын кыялындагы президент да. Азыр эле ушундай президент жок болот атпайбы? Кыргыздын кыялындагы президент ушундай болсо, үй бүлөсүн кийлигиштирбесе, жанагындай жөнөкөй кишилерден баштап, боомуздардан баштап көңүл бурса, эл менен болсо деген ушу да. Президент шайлангандан кийин эле болду, тааныбай калып атпайсың буларды. Геннадий Базаровдун Кара кыз кинотасмасында дагы сиз атасынын ролун аткарып, бул дагы кино бир дүйнөлүк көптөгөн кароо сынактардан мындай жакшы байге менен келди да. Геннадий Базаров кандайча кайрылып калды? Бул да улуу бир режиссерлордун бири. Геннадий Садырович Базаров менен эгерде мен дайыма айтам да, мен эгерде театрда менин мыкты эң жакшы көргөн режиссерим бул Искендер Рыскулов болсо, кинодо мен эң мыкты, мен сыйлаган, мен баалаган бул режиссер бул Геннадий Садырович Базаров. Себеби дегенде мен биринчи жолу 84-жылы «Приют для совершеннолетних» деген фильмде жөнөкөйлөр кичинекей эпизодто ойногон бир врачты ойногон. Андан кийин «Аномалия» койду. «Аномалияда» тайынмага ошол жанагы «Человек в черном» деп мафиозный кишини ойногон. Өзүм мурун тиги партийный, чоң партийный кызматтарга жүрүп, анан могу эме болгондо ал мафиоз болуп калган да. Криминалдар менен иштеп калган. Мына ошондой «Аномалияны» ойду. Андан кийин «Антрак», «Түндө», «Кара кыз», «Жаннат», «Тыянак», «Метаморфоза» ушу фильмдерде дайыма ушу Геннадий Садырович менен көп фильмдерде ойнодум. Эми бирибизди мындай бир жарым ооздан, баарын көз караштан түшүнөбүз да. Мени ачык айтканда экранга көрсөтүп, экранга ушу мыкты актер болуп калганымда мунун Геннадий Садырович Базарын эмгеги тоо көтөрүбүз да, төө көтөрүбүз. Себеби дегенде, ал киши мени ушунча жана психологический ролдорду, алкоголиктти ойнотту, бизнесменди ойнотту, жиндин ойнотту, криминалды ойнотту, мисалы фильмдерде. Ошолордун баарын эметип туруп, мени ушундай, мен дайыма айтам, эгерде мен өзүм бактылуу деп эсептейм, ушу Геннадий Садыровичка жолугуп калып, ошол киши менен иштешкениме мен чексиз ыраазымын. Үй бүлөңүзгө кайрылгым келип жатат. Сиздер дагы жөн үй бүлө эмес, эми чыгармачыл адамдардын үй бүлөсүдөр. Сиздердин жолуңузду жолдогон балдарыңыз барбы? Канча балаңыз бар дегендей? 3 балам бар. Бирөө быйыл 50-ге чыкты, экинчиси 47-де, үчүнчүсү 37-де. Булардын бирөө дагы искусство жагына барган жок, себеби өзүм да каалаган жокмун. Бирөө строительный политехти бүткөн, строитель, экинчиси болсо биринчи высшая школа милициясынын биринчисин бүтүргөн, үчүнчү уулум болсо эмени бүтүргөн. Академия туризмени бүтүп иштеп атат. А берки эки кызым болсо, Дилбара жеңен, ал бирөө Национальный университеттин эл аралык корей, англис тили менен бүтүп атат. Кичүү кызым болсо, ал Кытай тилин бүтүрдү, колледжди бүтүрдү, Конфуцийде. Улуу айтылуу актер Советбек Жумадыловдун ордун басты деген кептер бар. Сиз канча пайыз кошуласыз? Ал залкар күчтүү актер. Мисалы, анын ойногон ролдор мен ойной албайм. Ачык айтыш керек. Мына мен ал киши менен Искендер Рыскулов койгон 88-жылы койду, кылымга артары бир күн Эдигеде ойноду. Мен Савитчанды ойнодум. Мана ошондо көрүп, өзү кичинекей эле, кичинекей, жапалаш бойлуу кичинекей да, анан ошол сахнага чыкканда дөө болуп калчу. Ушундай перевоплощение болот да. Анан өзгөчө жанагы Каранарды издеп кетет го, Каранар кечип калып. Анан Каранарды алып келип Зарипа кетип калгандан кийин анан ошондо Зарипадан айрылганын Каранардан чыгарып аткан жери бар да, сабып аткан жери. Эми мушта адам мындай бир карап турган актер
Атайын көрдім, менің орнымда ким ойночу да тиги. Екінші состав болып, тиги Мурат Алиев, Акылбек. Ана мен көріп, ада спектакль көргенде аны. Андай актер жоқ. Ана мұның ес тұтымы күшті эле да. Тез алчы эле. Тез. Анан аргимдин өз жолу бар. Сиз жекеле театрда эмес, ошондой эле көркөм окуу жаатында дагы. Азыр өзгөчө интернет деген аябай күч албадыбы? Социалдык барактарда кээ бир жакшы бир акындардын жакшы бир ырларын окуп калган күндөрүңүз бар да. Ага чейин Лалахандын казалдары дейбизби? Мен көп эле окуп жүрөм. Актерлар үйү болор эле Москвада, жана Россия кинотеатрынын жанында эле Москвада, центрде. Ошол жерде поэзия кечилери. Ошол жактан көрүп барып көрчүм да, актерлардын ыр окуган. Ульяновдун, Смоктуновскийдин, Куторовдун, Степанованын, Тарасовалардын ушулардын көрүп анан абдан кызыкчымын да. Пушкинден окуп берейин. Кыял, кыял, издеп келем, кайда таттуу жактарың, кайдасың сен менин түнкү шаттаным. Сонун болчу көргөнчүм кетти тарады, жатам үйдө жалгыз өзүм, түн кайнында караңгы, айланамды улам карап, таттуу түндү туямын, ушту мына муздап барат махабаттуу кыялым. Көрөрмандар баары бир деле канча ыр айтсаңыз дагы Лалахан казалдарын күтөт болуш керек. Анда ушул ырдан да айтып берсеңиз, ушу казалдардан. 80-жылдары го дейм, ушу Искендер Рыскуловко барсам, машинка менен басылган ырлар жаттыр. Бул кимдир десем, Камбаралы болуп таштап кетти, жакшы ыр жазыптыр деп анан берчи мага деп алып анан мага жаап калып анан кийин ушул окуп жүрөм да. Сен кимсиң? Тагдырсыңбы, таалайсыңбы? Сен мага жакшылыкты каалайсыңбы? Көрбөдүм көздөрүңдү, каштарыңды көрбөдүм, телефондон айдайсыңбы? Добушуң коңгуроду көңүл козгоп, эритти тилиң ширин балдайсыңбы? Үнүңдү тыңшай берип сүйүп калдым, эркектин маңнисима карбайсыңбы? Көркүңө көңүлүңө чын берилсем, Лалахан кадыр жетип баалайсыңбы? Аялдан көнүм калган жүрөк зарлап, көбөтпөй чыр-чатаң салбайсыңбы? Жан эркем жүрөк сырын билип алып, сен дагы жер каратып алдайсыңбы? Ачык айт, Камбаралы чындык сүйөт, артынан убадаңдан танбайсыңбы? Бирөөлөргө бир арнап айткан күндөрүңүз болдубу? Жок, Камбаралы Бобуловдун купуя сыры да. Эли журтуңузга каалоо тилегиңиз? Элибизде тынччылык болсун. Ушул апаттан таптакыр кутулуп, бир жакшы турмушта жашайлы деген үмүтүм бар да. Чоң рахмат агай. Ден соолукта болуңуз. Бүгүнкү Маданият жүзү программабыздын мейманы Кыргыз СССРинин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев болду. Саламатта туруңуздар.